Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 5-бөлүм. Ойготкуч сааттын баскычын кайрадан басуудан баш тартууга мүмкүндүк берген ойгонуунун баскычтуу стратегиясы. Андан таптакыр баш тарта албагандар үчүн. Эгерде жакшылап ойлонуп көрсөк, ойготкуч сааттын коңгуроосунун кайталоо баскычын басуу маанисиз аракет. Бул эрте менен турганды жек көрөм. Ошондуктан бул баскычты кайра басам деп айткан менен барабар. Деметри Мартин, комикс жанрындагы америкалык актер. Эгерде таң кечирээк башталса, мага көбүрөөк жакмак. Автору белгисиз. Бул сиздерге баяндап берейин деп жаткан стратегия болбосо, мен дагы деле күн сайын эрте менен ойготкуч сааттын коңгуроосунан кийин да уктаганды уланта бермекмин. Же кайталап шыңгыроо баскычын басып коюп уктай бермекмин. Андан дагы зыяндуурагы, мен торгой эмесмин да деп өзүмдү актап, мурунку чектөөчү нанымдарымды карманып жүрө бермекмин. Чынында эч ким эрте менен турганды жакшы көрбөйт деп айтышат. Бирок таң заарда тургандагы сезим баарына жагат. Бул дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасоого да окшошуп кетет. Көпчүлүк адамдар тренажер залына барууга өздөрүн мажбурлайт. Бирок ал жакка киргенден кийин дээрлик баардыгы абдан жагымдуу сезимдерге бөлөнүшөт. Өзгөчө даана максатың барда таң эрте туруу кубаныч алып келет, күчкө толтурат жана энтузиазм жаратат. Ойгонууда мотивация деңгээлин кантип жогорулатуу керек? Эрте менен ойготкуч сааттын коңгуроосунун үнү чыкканда адамдардын көпчүлүгү өлгөн кишидей болуп уктап жаткан болушат. Бул учурда ойгонуп, жылуу төшөктөн чыгуу дүйнөдөгү эң эле жагымсыз нерседей сезилет. Ойготкуч сааттын коңгуроосу шыңгырай баштаган мүнөттөгү мотивациянын деңгээли 1-ден 10-го чейин шкала боюнча бул жерде 10 ойгонууга толук даяр болуу жана күндү кубануу, энтузиазм менен баштоо дегенди билдирсе, ал эми 1 бул учурда абдан көп каалаган нерсе төшөктө дагы жатуу жана дагы бир аз уктоо дегенди билдирет. Баалоону сурашса, көпчүлүгүбүз аны 1 деп, максимум 2 деп бааламакпыз. Уйкуң ачылбай турган абалда ойготкуч сааттын коңгуроосунун кайталап шыңгыроо баскычын басып, уктай бергиси келгендик бул толук табигый нерсе. Эгерде ойгонгон убакта сиздин мотивацияңыздын деңгээли 1-ге же 2-ге барабар болсо, таң эрте төшөктөн энтузиазм менен жана башталган күндү толук кандуу жашап өткөрүүгө даяр бойдон туруу үчүн мотивациянын деңгээлин канткенде жогорулатууга болот. Мунун жообу абдан жөнөкөй, акырындык менен, аз-аздан. Мына булар мага ойготкуч сааттын баскычын кайра басууну улантууга жардам берген, демек сизге да жардам бере ала турган. Ошентип эрте менен төшөктөн турууну, ал гана эмес, эң эле эрте таң заарда турууну да мурункудан айырмаланып, жөнөкөй жана жагымдуу ишке айланткан 5 жөнөкөй баскыч. 1-чи баскыч. Кечинде төшөккө жаткандан мурун өзүңдүн ниетиңизди тактап сөз менен айтыңыз. Эрте менен жеңил ойгонуу үчүн адам ойгонгонду башына 1-чи келген ой, эреже катары төшөккө жатаардын алдындагы акыркы ой болорун эстен чыгарбоо керек. Мисалы, кийинки күндүн таңында ойгонууну толкунданып аябай күткөндүктөн бул же жаңы жылдан мурунку күн болобу, же туулган күндөн мурунку күнбү, же мектепке 1-чи барган күнбү, же көптөн күткөн эмгек өргүүсүнө кетерден алдыңкы күнбү, айтор таптакыр уктап кете албай койгон учурлар баарыбызда эле болгон. Ойготкуч сааттын коңгуроосу шыңгыраар замат чоң кубаныч жана энтузиазм менен көзүңүздү ачкансыз. Анан төшөктөн турууга жана бул жаңы эле башталган жакшынакай күндү тосуп алууга шашкансыз. Эгерде уктаардын алдындагы акыркы оюңуз кандай жаман, мен эрте менен эртең саат 6-да турушум керек. Албетте, эми уйкум канбай калат. Анан төшөктөн шалдыраган бойдон турам деген сыяктуу болсо, анда ойготкуч сааттын үнү чыкканда сиздин башыңызга болжол менен ушундай ой келиши мүмкүн. Шайтан алгырдыкы, саат 6 болуп калыптыр. Жок, менин уйкум келип атат. Демек сиз аң сезимдүү абалда күнүгө кечинде жигердүү жана аң сезимдүү түрдө кийинки таңды жакшы маанайда күтүү тууралуу чечим кабыл алышыңыз керек. 2-чи баскыч. Ойготкуч сааттын мүмкүн болушунча керебеттен алыс коюңуз. Эгерде дагы деле жасай элек болсоңуз,
анда ойготкуч саатты керебеттен мүмкүн болушунча алыс коюңуз. Сааттын коңгуроосунун баскычын басуу үчүн турууга туура келет. Бул өзүнөн өзү ойгонууга жардам берет. Кыймыл энергия жаратат. Төшөктөн туруп турганыңызда уйкуну таратуу жеңилирээк болот. Ойготкуч саат керебеттин жанында турса, коңгуроону үнү чыкканда дагы деле уктап жаткан абалда болосуз да. Мындай учурда уйкудан ойгонуу бир топ кыйын болот. Кээде жарым уйкудан абалыңызда эмне кылып жатканыңызды толук аңдап түшүнбөстөн эле коңгуроону кайталап шыңгыроо баскычын басасыз. Мисалы, мен ойготкуч сааттын коңгуроосунун үнү түшүмө кирип жатат деп өзүмдү ишендирген учурларым бир эле жолу болбогону эсимде. Ойготкуч саатты өчүрүү үчүн төшөктөн туруу менен ойгонуудагы мотивация деңгээлин бир заматта бирден 2-ге көтөрөсүз. Бирок ошондой болсо да, андан кийин да уктагыңыз келери бышык. Демек, 3-чү баскыч. Тишиңизди жууңуз. Эмне ойлоп жатканыңызды билем. Чын элеби кел? Сен эрте менен тишиңди жуу деп мага кеңеш берип жатасыңбы? Ооба, так ошондой. Ойгонгондон кийин биринчи бир нече мүнөттүн ичинде бул ойлонууну талап кылбаган иш-аракетти жасоо менен болгону сиз өзүңүзгө ойгонууга убакыт бересиз. Ошондуктан ойготкуч саатты өчүргөндөн кийин тишиңизди тазалап, 1-2 кочуш жылуу, муздак болсо да андан жакшы сууну бетиңизге чачуу үчүн раковинага жөнөңүз. Бул жөнөкөй кыймыл ойгонуудагы мотивациянын деңгээлин 2-ден 3-кө же 4-кө жогорулатууга мүмкүндүк берет. Эми оозуңузда тиш пастанын жагымдуу, таза, жалбыздыкындай даамын сезгениңизде кийинки баскычка өтүүгө убакыт келди. 4-чү баскыч. 1 стакан суу ичиңиз. Күнүгө эрте менен суу ичүү абдан маанилүү. 6-8 саат бою суу кабылдабай жаткандан кийин сиздин денеңиз албетте бир топ суусузданып калды. Бул өзүн чаңкаңкы сезүүгө алып келет. Эгерде адам күндүн кайсы бир учурунда өзүн чарчаңкы сезсе, бул жагымсыз сезимден арылуу үчүн көп учурда чынында эле уктоо эмес, көбүрөөк суу ичүү керек болот. Колуңузга 1 стакан сууну алыңыз да, же мен катары стакан эрте менен даяр турсун үчүн суунун кечинде куюп даярдап коюңуз. Өзүңүздү кандайдыр бир жагымсыз сезимдерге кабылбастан тезирээк сууну ичип жибериңиз. Бул аракеттин максаты уктап жатканда сиздин организм жоготкон суунун запасын мүмкүн болушунча тезирээк толуктоо. Мындан кийин сиздин ойгонуудагы мотивацияңыздын деңгээли 3-төн 4-кө же 5-ке көтөрүлөт. 5-чи баскыч. Спорт кийимин кийиңиз. Бул ырааты боюнча акыркы болгону менен, бирок мааниси боюнча акыркы эмес баскыч. Дене чыңдоочу көнүгүүлөрдү жасаган кийимиңизди кийиңиз да, уктоочу бөлмөдөн чыгар замат өзүңүздүн сыйкырдуу таңыңызга баш отуңуз менен кирип кетүүгө даярданыңыз. Кээ бир адамдар күндү чайынманга кирип чыгуудан баштаганды жакшы көрүшөт. Бирок мен алгаш жакшылап тердеп туруп, анан чайынманга кирип жуунууга татыктуу болушубуз керек деп эсептейм. Потенциалды максимумга жеткирүү үчүн эрте мененки көнүгүүлөр өтө чоң мааниге ээ. Себеби алардын аркасы менен психологиялык, физикалык жана эмоционалдык абалдын эң бийик чокусуна жетесиз. Бул сизге ушул күнү жеңилүүчү болууга мүмкүндүк берет. Физикалык көнүгүүлөр жөнүндө кийинки бапта толугураак сөз кылабыз. Жогоруда сүрөттөлгөн 5 баскычка болжол менен 5 мүнөттөй убактыңыз кетет. Бирок алар ойгонуудагы мотивацияңыздын деңгээлин 5 же 6 бирдикке көтөрүүгө мүмкүндүк берери шексиз. Анан сиз өзүңүздүн сыйкырдуу таңыңыз үчүн жетишээрлик ойгонуп каласыз да, бул абалды кармап сактап калуу кыйын эмес болот. Эгерде сиз ойготкуч сааттын үнүн укканда, башкача айтканда, мотивациянын деңгээли 1-ге барабар учурда бул милдетти аткарууга аракет кылсаңыз, бир топ кыйын болмок. Мындан ары коңгуроонун баскычын кайрадан басуудан баш тартууга мүмкүндүк берген, ойгонууну жана сергек абалда калууну бир топ жеңилдеткен ойгонуунун 5 баскычтуу стратегиясынын кыскача резюмесин көңүлүңүздөрдү бурмакмын. 1. Кечинде төшөккө жатардан мурда өзүңүздүн ниетиңизди тактап сөз менен айтыңыз. Бул абдан маанилүү баскыч. Эсиңизде болсун. Эрте менен жеңил ойгонуу үчүн адам ойгонгондо башына биринчи келген ой эреже катары төшөккө жатардын алдындагы акыркы ой болот. Ошондуктан уктаганы бара жатып, кийинки таңка убакытка керектүү ынанышты өзүңүзгө тактап айтууга жоопкерчиликти алыңыз. 2. Ойготкуч саатты мүмкүн болушунча керебеттен алыс коюңуз. Эсиңизде болсун. Кыймыл энергия жаратат. 3. Тишиңизди жууңуз. Тазалык эффектин жаратуу үчүн жалбыз даам бар ооз чайкагычын пайдаланыңыз. 4. 1 стакан суу ичиңиз.
Организмдеги суунун запасын мүмкүн болушунча тезирээк толуктаңыз. 5. Спорт кийимин кийиңиз. Эрте менен чайынмада жуунууга татыктуу болуңуз. Сыйкырдуу таңдын бонусу. Эрте менен жеңил туруу үчүн кеңештер. Эске ала турган нерсе. Менин стратегиямдын эффективдүүлүгүн миңдеген адамдардын тажрыйбасы далилдегени менен жогоруда сүрөттөлгөн 5 баскыч эрте мененки төшөктөн туруу процессин жеңилдетүүчү жалгыз ыкма эмес. Бул жерде сыйкырдуу таң методун башка көрөрмандарынан уккан бир нече кызыктуу кеңеш берилген. Уктаардын алдында сыйкырдуу таң методундагы аффирмациялардан айтыңыз. Сиз аларды өзүңүз түзсөңүз болот, же башка адамдардын айткандарын пайдалансаңыз болот. Уктооч бөлмөңүзгө жарык бергич таймер орнотуңуз. Сыйкырдуу таң коомчулугунун мага тааныш мүчөлөрүнүн бири уктооч бөлмөсүнө жарык бергич таймерин коет. Ойготкуч сааттын коңгуроосу шыңгыраган убакта бөлмөдө жарык күйөт. Эң сонун идея. Бөлмөдө жарык болсо ойгонуу бир топ жеңил болуп калат. Ошондуктан таймерди пайдаланасызбы же жокпу, ойготкуч саат шыңгырап баштаганда бөлмөдө жарыктын күйөрүнө ынанаңыз. Бөлмөдө жылыткыч таймерин орнотуп коюңуз. Сыйкырдуу таңдын дагы башка көрөрманы кыш мезгилинде уктооч бөлмөсүндөгү жылыткычты өзү ойгонгондон 5 мүнөт мурда иштеп баштагыдай кылып программалап коерун айтып берген эле. Түнү уктооч бөлмөсүндө суук болот, бирок ойгоно турган убакыт болгондо жылып калат. Бул жылуу жайлуу төшөктүн ичине кайра кирип, дагы бир аз уктап алуу азгырыгынан бир топ азайтат. Ал кыз бул методдун эң сонун жардам бергенин айтат. Сиз дагы эрте мененки ойгонуу стратегиясын кошумчалап, же ойготкуч сааттын баскычын кайрадан басууну улантууга мүмкүндүк берген бул стратегиянын өзүңүзгө жараша толуктап иштеп чыксаңыз болот. Биз менен бөлүшкүңүз келген кеңештериңизди рахаттануу менен кабыл алам. Сиздер менен бирге ойлонуудагы мотивациянын деңгээлин жогорулатуунун мезгилдин сынагынан өткөн баскычтуу стратегиясын карап чыктык. Артка жылдырып койбостон, азыртадан баштап колдонуп көрүңүз. Бүгүндөн баштаңыз. Уктаардын алдында аффирмацияларды окуңуз. Ойготкуч саатты болушунча керебеттен алыстыраак жайгаштырыңыз. Керебеттин жанындагы тумбучканын үстүнө 1 стакан суу коюңуз. Анан кийинки 2 баскычка өтүңүз. 6 бөлүм. Сиздин куткарыштарыңыз. Потенциалыңыз ишке ашпаган жашоодон сактап каларына кепилдик берген 6 практика. Ийгилик бул биз кандай адам болуп калсак, ошол адам өзүнө тартып ала турган нерсе. Джим Рон. Экстраординардуу жашоо бул эң эле маанилүү тармактарда күнүгө ар дайым болуп туруучу жакшырууларды камтыган жашоо. Робин Шарма. Шалдыраган, көңүл калган, жолу болбогон, ой максаттары ишке ашпаган, түнөргөн. Бул бир нече жагымсыз сөз. Орто статистикалуу адам өзүн кантип сезерин бир топ кайгылуу, бирок абдан так сүрөттөйт. Тилекке каршы, аларды биз өтө көп учурда угабыз. Биз сиздер менен адам баласынын цивилизациясынын тарыхындагы гүлдөгөн жана өнүккөн мезгилинде жашап жатабыз. Бүгүнкү күндө буга чейинки кайсы гана убакытты албайлы, аларга караганда көбүрөөк ыңгайлуу мүмкүнчүлүктөр жана ресурстар бизге жеткиликтүү. Ошого карабай, биздин көпчүлүгүбүз ар бир адамда катылган чексиз потенциалды дагы деле пайдалана албай келебиз. Жеке мен мындай нерсеге мындан ары макул болгум келбейт. А сизчи? Потенциал туңгуюгу. Сиз жашагыңыз келген жашоо, өзүңүздүн көз карашыңыз боюнча сиз боло ала турган адам таптакыр жакын эле жерде тургандай болот. Бирок ар дайым жылт деп көздөн кайын болгондугун сездиңиз беле? Качандыр бир өзүңүздүн потенциалыңыздын артынан кууп жүргөндөй сездиңиз беле? Сиз аны бар экенин так билесиз, болгондо да сизде ал аз эмес экенин сезесиз. Бирок аны такыр эле турмушта ишке ашыра албай жүргөндөй сезимде болдуңуз беле? Сиз ийгиликке жете албай жүргөн тармакта көп жетишкендиктерди жараткан адамдарга жолукканда, алар сиз билбеген кандайдыр бир нерсени билгендей сезилбейби? Себеби эгерде сиз да ал нерсени билгенде сөзсүз түрдө ийгиликке жетмексиз да, чынбы? Тилекке каршы, көпчүлүк адамдар бүткүл жашоосунун потенциалындагы терең туңгуюктун чындыгында биздин кандай экендигибиз менен кандай адам боло аларыбыздын ортосундагы туңгуюктун ары жагында калуу менен өткөрүшөт. Көп учурларда жашоонун бир же бир нече тармагында туруктуу мотивациянын, результаттардын жоктугунун
жетишерлик күч жумшабаганыбыздан айынан биздин өзүбүздөн көңүлүбүз калат. Өзүбүз каалаган нерсеге жетүү үчүн эмне кылышыбыз керек деп ойлонуу менен аябай көп убакыт өткөрүп алабыз. Бирок баары бир аны жасабайбыз. Эмне кылуу керек экенин биз баарыбыз тең эле билебиз. Бирок жасоого милдеттүү нерсени ырааттуу түрдө жасабайбыз. Айырмасын түшүнүп жатасызбы? Бул потенциалдагы туңгуюк ар бир адамда ар кандай. Өзүңүздүн азыркы учурдагы потенциалыңызды толук ишке ашырууга абдан эле жакындап келгендей. Дагы 1-2 эпчил жана туура жүрүш жасасаңыз, бүт баары түп тамырынан бери өзгөргүдөй сезилиши мүмкүн. Же болбосо тескерисинче, сиздин чыныгы потенциалыңыз сиз азыркы учурда болуп калган адамдан ушунчалык алыста тургандыктан эмнеде башташыңыз керек экендигин биле албай жатасыз. Кандай гана болбосун, ар бирибиз туңгуюктун туура тарабында жашай аларыбызды жана ким болууга жөндөмдүү болсок, ошол адам боло аларыбызды эсиңизден чыгарбаңыз. Азыркы учурда өзүңүздүн потенциалыңыздагы төпсүз жардан аркы жагында тиги жээкке кантип өтө алам деп ойлонуп отурасыз, же капчыгай аркылуу өтө баштап, бирок кайсы бир аскалуу тоодон өтө албай калып, азырынча андан кантип ашып өтүштү билбей, кийинки деңгээлге таптакыр эле көтөрүлө албай тургандыгыңызга карабай, китептин бул бөлүмүндө түпсүз жардан өтүп, потенциалыңызды ишке ашырууга жардам бере турган 6 курал менен тааныштырат. Сиздин жашооңуз сиз ойлогондой эмес. Адамдардын көпчүлүгү ар кайсы бир турмуштук кырдаалды башкарууга жана сактап калууга, же болбосо жөн гана жан багууга баш оту менен киришип, алек болушкандыктан, алардын эң башкы нерсеге, өздөрүнүн жашоосуна көңүл токтотууга таптакыр убактысы жок. Бул жерде кандай айырма бар? Турмуштук кырдаал бизди курчап турган сырткы жагдайлардын, окуялардын, адамдардын жана жерлердин комплекси. Бул биздин өзүбүз эмес, азыркы учурдагы биз эмес. Биз ал менен чектелген эмеспиз. Биз турмуштук кырдаалдан чоңураакпыз. Сиздин жашооңуз эң терең деңгээлдеги өзүңүзсүз. Ал сизге баардык учурда өзгөрүүгө, башкача айтканда жашоо кырдаалыңызды жакшыртууга күч бере алган ички компоненттерден, ынанычтардан жана дүйнө таанымдан куралат. Башка баардык адамдардын жашоосунда эле сиздин жашооңузда бир нече бөлүктөрдөн, физикалык, интеллектуалдык, эмоционалдык жана руханий бөлүктөрдөн куралат. Жашоонун физикалык жагы дене, ден соолук жана энергия тууралуу кам көрүүдөн турат. Интеллектуалдык жагы акыл эсти жана ойду камтыйт. Эмоционалдык жагы эмоциялар, сезимдер жана ынанычтардан турат. Руханий жагы булар материалдык эмес, активдер болгон рух, жан, ошондой эле баарын башкарып турган көзгө көрүнбөгөн жогорку күч. Жаңы сезимдерди, көз караштарды, ишеничтерди жана ички дүйнөңүздөгү дит коюуңузду жаратуу жөндөмдүүлүгүңүз каерде болсо, ошол жерде сиздин жашооңуз жайгашкан. Ал сизге жашоо кырдаалыңыздагы сырткы жагдайларды, өз ара карым-катнаштарды, натыйжаларды жана башка баардык нерселерди жарата же өзгөртө алышыңыз үчүн берилген. Көп акылмандар биздиге үйрөткөндөй, сырткы дүйнө биздин ички дүйнөбүздүн чагылышкан элеси. Атайын убакыт бөлүп, жашооңуздун бул тармактарын өнүктүрүү үчүн күн сайын максаттуу түрдө күч жумшоо менен ар дайым өзүңүздү өстүрүп, жетилтип отуруп, жашоо кырдаалыңыздын сөзсүз жана дээрлик автоматтуу түрдө жакшы жакка өзгөрүшүнө жетише аласыз. Баарын өзгөрткөн саякатты, терең орто саардыктан, түгөнбөс актануулардан жана жашоонун көп тармактарындагы орто саардык менен кадимкидейликтин ортосунда жашоо кечирүүдөн мен үчүн кайсы бир учурларда кол жеткистей сезилген максаттарга жетүүнү көздөй жасалган саякатты өз тажрыйбамда башымдан өткөргөндүгүмдүн негизинде күн сайын өзүн өзү өстүрүүгө болгон чечкиндүү даярдыгыңыз сиздин учуруңузда меникинен кем эмес таасирленткен результаттарды берет деп ишендирип кете алам. Сиз өзүңүз татыктуу болгон жашоону куткарууга убакыт келди. Тилекке каршы көпчүлүк адамдардын турмушунан алар чындыгында каалаган жаркын, рахат тартуулаган, окуяларга бай 10-чу деңгээлдеги жашоо акырында жок болуп кетет. Себеби алар күнүмдүк тириликке баш оту менен кирип алган. Ал жөнүндө ашыкча тынсызданышат. Алардын турмуштук жагдайы бүткүл убактыларын жеп коет. Натыйжада алар эң башкы нерсеге өздөрүнүн жашоосуна тиешелүү түрдө көңүл бөлбөй калышат. Натыйжада дайыма өкүнүчкө жык толгон,
ишке ашпаган потенциалга, ал гана эмес орто саардыкка алып келген жөнү жок бартабастыктан жашоо кырдаалдарынын талаптарына ылайык чектөөлөрдөн өзүңүздүн 10-чу деңгээлдеги жашооңузду куткарып калуу үчүн сиз приоритеттериңизди так аныктап, күн сайын жеке өсүүгө убакыт бөлүшүңүз керек. Жашоону өзгөртүүгө жана жакшыртууга мүмкүндүк берген жөнөкөй, бирок абдан эффективдүү күн сайын жасалуучу 6 практикадан турган сыйкырдуу таң методунун куткаргычтар техникасын колдонууну баштаңыз. Алардын ар бири жашоонун бир же бир эле учурда бир нече аспекттерин – физикалык, интеллектуалдык, эмоционалдык же руханий тармагын өнүктүрөт. Анын аркасы менен кыялындагы жашоону кура алган адам боло аласыз. Биринчи куткаргыч. Жок, сөз уйку жөнүндө эмес. Кечирип коюңуз. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн ийгиликке карай жолунда уктап турса эле баары кыялындагыдай болуп калышса дешет. Эгерде сиздин бай мурасты күтүп туруу үчүн кирогендик жол менен тоңдуруп эле койбосо, нормалдуу жашоодо андай нерседен үмүттөнүүгө болбойт. Биздин бактыбызга эффективдүү сынактан өткөн, өзүн өстүрүүгө жардам берүүчү 6 курал бар. Алар биздин ар бирибиздин ичибизде башынан эле болгон абдан чоң күчтөргө жетүүгө, ошондой эле алардын аркасы менен өзүнүн жашоосунун каалаган тармагын толук бойдон же анчалык көп эмес өзгөртүүгө, ал гана эмес трансформациялоого да мүмкүндүк берет. Ал куралдардын ар бирин өзүнчө кароону жана коюлган максаттарга жетүү үчүн аларды кантип пайдалануу керек экендигин талкуулоону сунуш кылам. Тынчтык. Тынчтыкта жан жолду даанараак көрөт жана баардык көзгө илинбеген жалган нерселер кристалдуу тунуктукка ачык көрүнөт. Мухаммад Ганди. 1 сааттык унчукпай отуруудан 1 жылдын ичинде окуп чыккан китептерден билгенге караганда көбүрөөк билсе болот. Мэтью Келли. Тынчтык куткаргычтар комплектиндеги биринчи практика. Ошондой эле ал биздин ызы чуулуу, чоң ылдамдыктагы жана ашыкча тынчсыздандырган жашоо салтыбызды эске алганда эң биринчи жакшыртууга талапкер тармактардын бири. Албетте мен бул жерде максатка багытталган тынчтыктын жаңылоочу кубатын айтып жатам. Бул учурда максатка багытталгандык сиз кыларга иш жок болгондуктан эмес, конкреттүү пайдалуу максат менен тынчтыкка, жымжырттыкка чөмүлүп отурасыз дегенди билдирет. Мэтью Келли өзүнүн Жашоо ыргагы китебинде тапкычтык менен жазгандай, 1 саат унчукпастан отурууда 1 жылдан ичинде окуган китептерден билгенге караганда да көбүрөөк нерсе билүүгө болот. Абдан даанышман адамдын абдан кыраакы ою. Эгерде сиз стресстин деңгээлин бир заматта төмөндөткүңүз келсе, бул жашоодогу эң маанилүү нерсеге көңүл топтоого, ал гана эмес чыныгы айкындоо учурун баштан кечирүүгө, башкача айтканда көпчүлүк адамдар кылганга карама каршы келген нерсени жасоого жардам берген жымжырттык, дааналык жана бейпилдик менен ар бир күндү баштагыңыз келсе, анда ар бир күндү бир аз убакытка созулган максаттуу тынчтык менен баштаңыз. Адамдын жашоосуна жакшы таасир эткен тынчтыктын, ал учурда жасалуучу дубакылуудан баштап медитациянын кереметине чейинки артыкчылыктарды көптөгөн кылымдардан бери көп жолу ырасталган жана сүрөттөп жазылган. Адам баласынын тарыхында кээ бир дүйнө жүзүндөгү улуу кемеңгерлер тынчтыкты чектөөлөрдөн кутулуу жана чынында эле болуп көрбөгөндөй натыйжаларга жетүү үчүн колдонушкан. Сиздин таңыңыз адатта кантип башталат? Эрте менен акылыңызды алдыда келе жаткан бир күн бою сизди коштой турган оптималдуу абалга жеткирүүгө бир аз убакыт бөлөсүзбү? Же адатта кандайдыр бир нерсени жасай турган, кайсы бир жакка жөнөй турган убакыт келгенде гана төшөктөн турасызбы? Сиздин адаттагы таңыңызды тынч, бейпил, сергитүүчү деген эпитеттер менен сүрөттөөгө болобу? Бул суроого ооба деп жооп берсеңиз, анда чын жүрөктөн куттуктоомду кабыл алыңыз. Сиз көпчүлүк адамдарга караганда бир кадам алдыдасыз. Биздин көпчүлүгүбүзгө мүнөздүү, таңды шашкалактаган, түшүнүксүз, уюшкандыгы жок, стресске алып келген, баш аламан деген сөздөр менен сүрөттөө туурараак болмок. Күндүн башташын сүрөттөө үчүн жай, жалкоо жана лотариалдык деген сөздөргө ылайык
келген адамдар да бар. Бұл сценарийлердің қайсынысы сіздің таңыңызды сүрөттөө үшін лайыктуу болот? Жогоруда айтылгандай, биздин көпчүлүгүбүз үчүн адатта таңкы учур бир топ тынч эмес, ары бери шашкалактаган убакыт. Алдыда турган күнгө даярдык көрүүгө далбастап, үйдүн ичинде ары бери чуркайбыз. Ал эми бул учурда биздин акылыбыз бүгүн биз эмне кылышыбыз керек, каякка барышыбыз керек, ким менен жолугушубуз керек, эмнени унутуп калдык, каякка кечиктик, жакында аялыбыз же күйөөбүз, тууганыбыз менен эмне жөнүндө талашып тартыштык жана башка ушул сыяктуу ички сүйлөшүүдөн жабыркап жаткан болот. Кээ бир адамдарга тескерисинче ордунан козголуу абдан кыйын. Ал шалдырайт, жалкоолукту жана өндүрүмсүздүктү сезет. Башкача айтканда, адамдардын көпчүлүгү же шашкалактыктап, стресс абалында болушат, же өтө эле жай кыймылдашат жана өндүрүмсүз аракеттенишет. Анысын да, мунусун да албетте күндүн оптималдуу башталышы деп айтууга болбойт. Тынчтык стрессти тез арада азайтууга, ошол эле учурда коюлган максаттарды жана жашообуздагы эң маанилүү нерселерди көңүл борборунда сактоого жардам берген, аң сезимдүү жогорулатууга, ачык айкындыкка жетүүгө мүмкүндүк түзгөн эң жакшы куралдардын бири. Алгачкы баскычта сиздерге жардам берүү үчүн тынчтык убактысында мен практикалап жүргөн сүйүктүү иш аракеттеримдин түрлөрүн сүрөттөп берейин. Мен аларды каалаган ыраатта ар түрдүү жасайм, бирок эреже катары медитация биринчи жасалат. Медитация, дуба кылуу, ой жүгүртүү, терең дем алуу, ыраазычылык билдирүү. Кээ бир таңда бул тизмеден бир гана нерсени жасайм. Ал эми кээ бирде ар түрдүү практикаларды кошуп айкалыштырам. Алардын баары акыл менен денени бошоңдотот. Өзүңдү толук бойдон учурчакта сезүүгө жана башка куткаргычтар берген баардык артыкчылыктарды алуу үчүн ачылууга мүмкүндүк берет. Эң маанилүү нерсе бул учурда төшөктө болбоо керек. Уктооч бөлмөдөн такыр эле чыгып кеткен дурус. Эгерде сиз керебетте жаткан бойдон жасасаңыз, же жылуу, жайлуу төшөк көз алдыңда турган уктооч бөлмөңүздө кылсаңыз, анда сиз алгаш тынчтыкта болуп отуруп, андан кайрадан уктап калышыңыз толук ыктымал. Мен дайыма конок бөлмөсүндөгү диванга отурам. Ал жерде менин сыйкырдуу таңым үчүн баары даярдалып коюлган. Менин аффирмацияларым, йога боюнча диск салынган DVD, азыркы учурда окуп жаткан китеп. Эрте менен ойгонгондон кийин керектүү буюмдарды издеп алаксыбаш үчүн, методумду практикалоого эч нерсе тоскоолдук кылбаш үчүн баары өз ордунда даяр турат. Медитация. Медитацияга арналган көптөгөн эң сонун китептер, макалалар жана сайттар бар. Ошондуктан бул руханий практиканын мурда эле далилденген жакшы жактарын жана түрлөрүн сүрөттөө менен майда баратына чейин токтолбой эле коеюн. Анын ордуна менин көз карашым боюнча анын эң эле маанилүү артыкчылыктарынын бир нечесин эсиңизге сала кетейин. Ошондой эле сиз азырда жасап баштай ала турган жөнөкөй, баскычтуу медитация жөнүндө баяндап берейин. Медитациянын маңызы кандайдыр бир убакта акыл эсин кайсы бир нерсеге топтоп, толук тынчтыкта отуруу. Медитациянын ден соолукка өтө пайдасы чоң экени сизге белгилүү болсо керек. Бирок бул жөнүндө кабарыңыз жок болушу да мүмкүн. Кээ бир учурларда медитация дары-дармектерден да эффективдүүрөөк болору көптөгөн илимий изилдөөлөр аркылуу далилденген. Илимпоздордун айтуусу боюнча, регулярдуу жасалган медитация зат алмашууну жакшыртат. Артериялык кан басымды нормага келтирет. Мээнин активдүүлүгүн жогорулатат жана адам баласынын организминин башка функцияларын да жакшыртат. Бул практика стресстин деңгээлин төмөндөтүүгө жана физикалык жапа чегүүнү жеңилдетүүгө жөндөмдүү. Ал уйкуну нормага келтирет. Көңүл буруу концентрациясын жогорулатат. Ал гана эмес, өмүрдү узартат. Анан дагы медитация абдан аз убакытты талап кылат. Эгерде бир күндө бир нече мүнөт эле жасасаңыз да, ал берген артыкчылыктарды жана пайдаларды алсаңыз болот. Жылдыздар, компаниялардын жетекчилери Джерри Сайнфелд, Стинг, Рассел Симпсон, Опра Уинфри сыяктуу көп ийгиликтерге жеткен адамдар жана башка көптөгөн атактуу адамдар регулярдуу түрдө дээрлик күнүгө медитация жасашаарын,
ошондой эле медитация алардын жашоосунун эң эле баалуу бөлүгү болуп калганын айтышат. Тупервера компаниясынын башкы аткаруучу директору Financial Times гезитине берген интервьюсунда күнүгө жок дегенде 20 мүнөт медитация жасоого аракеттерин айткан. Мен жөнүндө айта турган болсок, бул практика стрессти эле азайтпастан болуп жаткан окуяларга башкача көз менен кароого жана мен үчүн эмне чынында маанилүү, эмне маанилүү эмес экендигин түшүнүүгө мүмкүндүк берүү менен көп нерселерге көздү ачат. Ал эми Huffington Post интернет басылмасынын билдиргенине караганда, Опра Уинфри шоу мен доктор Озго трансценденталдык медитация техникасын өзүнө Кудай менен байланышууга мүмкүндүк берерин айтып берген экен. Медитация жасоонун жолдору абдан көп, бирок жалпысынан аларды 2 категорияга бөлүп койсо болот. Инструктор менен жасоо жана индивидуалдуу жасоо. Биринчисинде сиз башка адамдын үнүн угуп турасыз. Ал сизге ойлоруңузду, көңүл топтооңузду башкарууга жана акыл эсиңизди керектүү абалга алып келүүгө жардам берген инструкцияларды айтып турат. Ал эми индивидуалдуу медитацияны өзүңүз эч кимдин жардамысыз жасайсыз.